Академик Аман Мамытов мектеп-гимназиясы Бостери айылы 5А класс мугалим Керимова Айпери Жыргалбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн 1 сентябрь билим күнүңөр менен куттуктаймын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Баарыңарга ачык көңүл каалайм. Жаңы окуу жылыбыз жаңы ийгиликтерди алып келсин. Сабактын негизги максаты окуучуларды патриоттуулукка тарбиялоо. Биздин өлкөбүз Евразия материгинде Борбордук Азиянын түндүк батыш тарабын ээлейт. Түндүгүнөн Казакстан, батыштан жана түштүк батыштан Өзбекстан жана Тажикстан, ошондой эле чыгыштан Кытай менен чектешет. Кыргыз мамлекеттүүлүгү 840-жылы Улуу Кыргыз каганаты болуп негизделген. Кыргыз эли эң байыркы эл. 2200 жыл убакыт аралыгында мамлекеттүүлүгүбүздү сактап, урпактан урпакка өткөрүп келебиз. Тилибизди, дилибизди, үрп-адат каада салттарыбызды, нарк-населибизди, маданиятыбызды ушул күнгө чейин сактап берген бабаларыбызга терең таазим. Кыргыз Республикасы 1991 жылдын 31 августунда көз карандысыз эгемендүү мамлекет деп жарыяланган. Быйыл туура 29 жыл толуп отурат. Намысын бийик сактаган эл добушун угуп тыңдап жүрүктө. Кадырын туюп барктанам кайратынан жанбаган калың элди барктаган эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам ташта изи калган кыргызымдын бириң кеттиң алыска бириң жеттип жылдызга бириң жарап намыска бири-бириңди аңалашпа арнаган канаң эй жериме чында өчпөс эмгекти Кыргыз улутунун баалуу казынасы, улуу мурасы Манас эпосу. Кыргыз элинин көөнөрбөс байлыгы, дүйнөдөгү эң көлөмдүү көркөм чыгарма баатырдык эпос. Кылымдан кылымга ооз эки түрүндө сакталып келген. Көңүлү жаман бөлүнү, ошондо көлүнүн жашы төгүлү, казгалдак менен кайрамай Kıyalımda akıl olur uçup жүрüm gül üstünün gök asmandın meykininde balık sımal Уюткулуу ысык көл жергебизден өзгөчө феномендүү элдин куту болушкан айтылуу жетаке басып өткөн. Алп манасчылар жердеген куттуу жер. Кыргызстандын тарыхындагы маданияттын мыкты кызматкери болгон эң биринчи мектеп окуучусу жаш манасчы Үмөт Дөөлөтовду атай кетпесек болбойт. Айтамын канаң эй
атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман жаңы мұң баба салтын улантты. Бостери айылынын колуну академик Аман Мамытович Мамытовдун ысымы биз окуган мектеп гимназияга ыйгарылган. 1996 жылдан бери бул мектеп гимназия көптөгөн үлгүлүү окуучуларды уясынан учуруп келет. Учурда бул мектеп гимназияны 7 орус класстарынын кыргыз тили окуу китебинин автору Сыдыкова Бурулжан Чукаевна жетектеп келет. Демек балдар, мекенди сүйүү бул мекениңдин баалуулуктарын, эне тилиңди, маданиятыңды, тарыхый инсандардын эмгектерин баалай билүү менен коштолоорун түшүндүк. Бүгүнкү тарбиялык сабагыбызда мекенибиз Кыргызстандын, анын ичинде Ысык Көл калаасынан чыккан бир катар тарыхый инсандар менен кыскача тааныштык. Баа жеткис када салт менен өрүшкө малы жайлаган, өзөнгө жылкы байлаган, ышкы боз келип барысы ырыскы баштан тайбаган. Алыска чаап айдаган, 4 түлүктү мал багып, 4 төрдүн башын жайлаган, белгилүү болуп кыргыз эл береке ашып жайнаган. Сыймыктанып келебиз көп булуттуу калк менен. Үйгө берилген тапшырма сүйүктүү Кыргызстаным темасында дил баян жазуу. Саламатта тургула.